Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Urmatlı telegörүүчүлөр. Бүгүн улантабыз биздин баштаган сабактарыбыз жин жана шайтандар дүйнөсүнөн. Биз мурунку сабакта аныктап кеттик. Жиндер булар өзгөчө бир дүйнө экенин. Жана бул эң негизгиси бул бар дүйнө. Жана айтып кеттик биз бунун жиндерди тастыктоо бул ыймандан экендигине. Себеп дегенде кайыпка ишенүү ыйманына кирип калат. Жана жиндер бул периште эмес экендигине кээ бир адамдар жаңылышып жиндерди периште деп эсептешет. Жана бул жиндер арбактар эмес. Кейбирлер арбактар деп, бир өтүп кеткен кишилердин бир арбактары деп эсептешет. Бул өзүнчө бир дүйнө, жана бул дүйнөгө биз далилдерди келтиргенбиз айрым. Бүгүн буйруса Курандан жана сүннөттөн бул дүйнөнүн барлыгына далилдерди келтиребиз. Эң негизги далил бул албетте шарият, дин, Куран жана сүннөт. Эгер Куранда келген жиндердин барлыгын тастыктоочу аяттарга токтолсок, эң негизги айтып кетчү нерсе Куранда бир толук сүрө жин деп аталган. Ошол маалымат негизи жетиштүү жиндердин барлыгын тастыктаганга. Толук сүрө жин деп аталган. Жиндер тууралуу кабар берилген сүрө. Ошол сүрөдө Аллах Таала жиндердин тили менен алар айткан нерсени кабар берген. Эгер токтолуп келсек, кээ бир аяттарга ошол сүрөдөгү жин сүрөсүнүн 1-аятында Аллах Таала айтат: пайгамбарыбызга айткын дейт, мага Аллахтан кабар берилди, бир топ жиндер Куранды угушуп мындай деп айтканын. Акыйкатта биз ажайып келген Куранды уктук деп. Жиндердин сөзү. Бөлөк аятта ушул эле сүрөнүн 6-аятында Аллах Таала Куранда айтат: адамдардын эркектери, алды күчтүү бир эркектери жиндердин эркектеринен жардам коргонуу сурачу эле дейт. Жана ушул сурамжылоосу жиндердин аларга болгон коркутуусун кайра күчөткөн дейт. Бул жиндердин барлыгына шексиз далилдерден. Аллах Таала өзү кабар берип атат бул нерсени. Жана бөлөк аяттар жиндер тууралуу кабар берген аяттар өтө көп Куранда. Жана хадистер. Негизи жиндерди көп ар кайсы убакта, өткөн заманда, азыркы заманда, учур заманда көргөндөр көп, бирок билишпейт алар ким экенин. Ар кандай сөздөр менен аларды айтышат, арбактар дешет, инопланетяндар дешет, көрүнбөгөн бир нерселер деп ар кандай аттар менен аташат. Бирок алхамдулиллах, Аллахтын жардамы менен, Аллахтын неаматы менен биз билебиз бул жиндер экенин. Мусулмандын жашоосу оңойлошкон бул маселеде. Эч бир экиленип отурбайт, ар кандай сөздөр менен билет бул жин экенин. Эми бир маселени айтып кеткенбиз. Аллах Таала ушундай кылып койгон, биз жиндерди көрө албайбыз, бирок алар бизди көрүшөт. Бирок Аллах Таала кээ бир жандыктарга, жин жана периштерди ошол көрүнбөгөн дүйнөнү көрүү кудуретин берип койгон. Алардын ичинен мисалы эшектер, иттер, коростор. Абу Хурайра радыйаллаху анхудан келген хадисте пайгамбарыбыз кабар берет: эгерде силер
коростун кыйкырыгын уккан болсоңор, Аллахтын жакшылыгын, рахматын сурагыла. Себеби ал периштени көрдү. Ал эми эшектин кыйкырыгын уксаңар, анда Аллахтан коргонуу сурагыла шайтандан, себеби ал шайтанды көрдү. Бөлөк хадисте Абу Дауд алып келет, Жабир ибн Абдуллах радиаллаху анхумадан пайгамбарыбыз айткан: качан силер ит менен эшектин кыйкырыгын уккан болсоңор, анда Аллахтан коргонуу сурагыла. Себеби алар силер көрбөгөн нерсени көрүштү деген. Шайтан жана жиндер. Ким бул шайтан? Көпчүлүктө маалымат бар, шайтан бул жин экендигине. Айырмасын көпчүлүк адамдар билишпейт. Аллах Таала Куранда кабар берген шайтан албетте бул жиндерден. Бунун табияты жин, бирок шайтан деп аталган. Эмнеге? Шайтан деген сөздүн бирден бир мааниси араб тилинде алыстатуучу, алыстатып кетилген нерсеге айтылат. Мындайча айтканда мааниси Аллахтын рахматынан алыстатылган деген мааниге. Бул шайтан качандыр бир Аллахка ибадат кылып жүргөн маклук болгон. Жана асманда жашаган. Бейиште периштелер менен жасаган. Ошол себептен кээ бир алымдар айтышкан, шайтанды периште болгон деп айтышат. Бул маклук Аллах Таала ага сый көрсөтүп, асманда бейиште жашаткан периштелер менен аралаштырып. Бирок андан соң ал Аллахтан баш тартып, Аллах Таала адамга баш ий дегенде баш ийбей койгон. Ошол себептен Аллахтын рахматынан алыстатылган. Шайтан деп араб тилинде айтып кеттик, ар бир баш ийбеген текеберге айтылуучу нерсе. Ошон үчүн бул шайтандын дагы аталышы ушул себептен болгон, Аллахка баш ийбей текеберленип жүз бургандыгы үчүн. Андан соң бул маклук, шайтан, Аллахтын рахматынан үмүтүн үзгөн. Ошол себептен Аллах Таала буну иблис деп атаган. Иблис дегендин мааниси араб тилинде балас деген маани бир адамда бир жакшылыгы жок адамды ушул сөз менен атайт. Ал эми абласа десе бул үмүт үзүү, өзүн өзү жоготуу деген мааниге алып келет. Демек, булардын тамыры бир сөздөн келип чыгат. Жакшылыгы жок жана үмүтүн үзгөн зат деген бир жыйынтык алып келет. Демек, шайтан акылга ээ, ойлонгон, кыймыл аракетке ээ болгон бир маклук. Айтып кеткендей, бул арбак эмес, жана ушуга окшогон бир нерселерден эмес. Шайтандын келип чыгышы, эгер келип чыгышына көңүл бурсак, бул албетте жиндерден болгон. Айтып кеткендей, кээ бирлер буну периштелерден болгон деп айтат, бирок туурасы жиндерден. Көп алымдар бул периште болгон эмес дейт.
Себеп дегенде Аллах Таала Куранда кабар берет. Бул шайтан жиндигине, жиндерден экендигине. Мына биз периштелерге айттык дейт. Адамдын астына жүгүнгүлө деп. Периштелер жүгүнүштү дейт. Иблистен бөлөк дейт. Иблис жүз бурду дейт. Себеп дегенде ал жиндерден болчу, жана Роббусунун өкүмүнө моюн сунбады. Демек бул аятта ачык айкын айтылып атат, шайтан, иблис жиндерден экендигине. Жин тайпасынан, адам тайпасынан эмес, жана периште тайпасынан эмес. Ушул менен бүгүнкү жин жана шайтандар дүйнөсүнүн сабакты токтотобуз. Бүгүндөн баштап сабагыбыз дагы деле пайдалуу болуш үчүн Аллахтын жардамы менен дагы бир нерсени киргиздик. Бул болсо ар бир сабактан кийин бир дуаны айтып турабыз. Бир дуаны үйрөнөбүз. Жакшы болот эгерде бул дуаларды биз маалына жараша бөлөбүз. Эртең мененки, кечки, түнкү жана ушинтип бөлөбүз. Бүгүндөн баштап эртең мененки дуаларды айтып баштайбыз. Ушул дуаны жазып, маанисин түшүнүп, жана дайыма айтуу зарыл болот. Бул болсо биринчи дуа, эртең менен айтылуучу дуалардан. Асбахна ва асбахал мульку лилла валхамдулилла ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла лахул мульку ва лахул хамд ва хува аля кулли шейин кадир. Рабби ас'алука хайра ма фи хаза al-yawm ва хайра ма ба'дах ва аузу бика мин шарри ма фи хаза al-yawm ва шарри ма ба'дах. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Uzunrak biraz сүрө, бирок мааниси өтө терең. Жана бул нерселердин киргизгенибиздин себеби бул дуаны. Биздин өтүлүп аткан шайтан менен жиндердин маселесине өтө тыкыз байланышы бар. Себеп дегенде булар бизге маанилик жактан болгон душман болгондугунан буну менен коргонуубуз дагы маанилик жактан болуш керек. Мындайча айтканда дуа менен, көрүнбөгөн нерсе менен. Дуанын мааниси биз таң атканча да жашадык. Таң атканда мүлк Аллахка таандык, Аллахка мактоолор. Аллахтан бөлөк сыйынууга татыктуу зат жок, анын шериги жок. Ага мүлк таандык, ага мактоолор таандык, жана ал ар бир нерсенин үстүнөн кадыр зат. Я Роббум, мен ушул күндүн жакшылыгын сенден сурайм. Жана ушул күндүн кийинки жакшылыкты сурайм. Жана мен ушул күндүн жамандыгынан сенден коргонуу сурайм. Жана ушул күндүн кийинки боло турган нерсенин жамандыгынан коргонуу сурайм. Я Роббум, мен сенден жалкоолуктан жана каарылыктын жамандыгынан коргонуу сурайм. Я Роббум, мен сенден тозоктун отунан жана кабырдын азабынан коргонуу сурайм. Бул дуанын мааниси, жана эгер карап келсек, маанисине этибар берсек, өтө терең маани. Бул дуалар менен биз жүрөгүбүздү бир гана Аллахка байлайбыз. Ошону менен бирге биз шайтан менен жиндерден коргонобуз. Аллахка таянуу менен. Аллах Таала баарыбызды жиндерден жана шайтандардын жиндер жана адамдардан болгон шайтандардын зыянынан Аллах Таала бизди сактасын. Аллах Таала кайсы жерде болсо
бизге жакшылыкты насип этсин жана ар бир акыбалыбызда бизге жардам берсин. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Эмки көрүшкөнчө, эмки сабактарда жолугушканга чейин сак саламатта болгула. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.